Жалал-Абадтагы жаңы эл аралык аэропорттун курулушу токтогон жок. Азыркы учурда социалдык тармактарда Жалал-Абад областында курулуп жаткан жаңы эл аралык аэропорттун курулушу токтоп калды деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттин Жалал-Абадтагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Сузак районунун Багыш айыл аймагында 381 гектар жер аянтына курулуп жаткан жаңы эл аралык аэропорттун курулуш иштери уланууда. Долбоордун буйрутмачысы Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому, башкы подрядчы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы болуп саналат. Аэродром бөлүгүн Кыргыздор Транспроекти мамлекеттик ишканасы ал эми аэровокзалдын долбоорун курулуш министрлигине караштуу шаар куруу жана архитектура департаменти ишке ашырууда. Учурда курулуш жүрүп жаткан тилкеде жогорку чыңалуудагы электр чыбалгылары жайгашкан жана аба ырайынын шарттарына байланыштуу айрым техникалык иштер жүргүзүлүп жатат. Ушуга байланыштуу убактылуу техникалык токтоо болгон. Ошол эле учурда курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания өз ишин улантууда. Президенттин Жалал-Абадтагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы. Улукбек Бакыев. Ички иштер министрлиги жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулардан жеринде планшет менен тест алууну караган мыйзам долбоорун жогорку кеңештен чакыртып алыптыр. Сунушталган мыйзам долбоору боюнча, эгер айдоочу белгиленген жол эрежелерин бузса, инспектор аны жеринде экзаменден өткөрүп, өтпөй калса кайра окууга жөнөтмөк. Бул демилге негизинен кооптуу жана жогорку кеңештен өткөн күндө дагы баш мыйзамга каршы келмек. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 31 беренесинде ар бир адам Кыргыз Республикасынын аймагында эркин жүрүүгө, баруучу жана жашоочу жерин тандап алууга укуктуу деп так жазылган. Инспектор токтоткон учурда айдоочу шашылыш түрдө өзүн же жакынын ооруканага алып баратышы мүмкүн. Колунда учак билети болушу же жакынын өтүп кетип акыркы сапарга шашып бара жаткан болушу мүмкүн. Ал эми инспектордун жол жээгинде сиз мыйзам бузганыңыз үчүн экзамен алам деп туруп алганы бул жарандын убактысын жана кыймыл аракетин негизсиз чектөө, баруучу жерине жетүүсүнө тоскоолдук болуп, баш мыйзамга каршы келет. Эгер бул мыйзам долбоору өтүп кетсе, анда коррупциянын жаңы майлуу очогуна айланмак. Инспекторго жеринде баа берүү укугун берүү бул паракорчулукка түз жол. Шашып бараткан айдоочу экзамен тапшырып олтурбай башка жол менен кутулууга мажбур болот. Бул жол тыгынында пайда кылмак. Депутат Дастан Бекешев туура белгилегендей, элди текшергенден мурун анда алгач текшерүүчүлөрдүн өзүнүн билимин текшерүү керек. Инспектор бул эреже бузууну каттоочу гана адам. Ал бир эле учурда өзү кармаган адам, судья жана мугалим боло албайт. Билимди баалоо бул мамлекет тарабынан атайын уруксат берилген мекеменин иши. Бир эле учурда өзү тергөөчү, өзү прокурор, өзү сот болгон мекеменин деле көрдүк го. Анын акыбети кандай болгонун. Эң негизгиси дүйнөлүк практикада мындай жок. Бир дагы өнүккөн өлкөдө көчүү экзамени деген түшүнүк жок. Тартип керек, бирок ал акылга сыярлык жана мыйзам чегинде болушу шарт. Мындай демилгелерди көргөндө деги биз жерде эле жашап жатабызбы же Марстабы деген суроо туулат экен. Жарандардын укугун тебелеп, коррупцияга жол ача турган мыйзам долбооруна эч качан жол берилбеши керек деп жазат Улукбек Бакыев өзүнүн Facebook баракчасына. Азизбек Салибаевич. Иран Венесуэла эмес. Акыркы сурамжылоолор АКШ президенти Дональд Трамптын колдоо рейтинги 38-42% деңгээлине түшкөнүн көрсөтүүдө. Айрым изилдөөлөрдө америкалыктардын 60% жакыны анын саясатын колдобой турганы айтылууда. Иранга каршы аскердик аракеттерди болсо, коомчулуктун 27% гана колдойт. Ал эми кыйла бөлүгү мындай согушка каршы. Демек, Иранга каршы башталган бул конфликт Вашингтон күткөн саясий эффекти берген жок. Тескерисинче, коом ичинде талашты күчөтүп, Трамптын ички саясий рейтингине терс таасир берди деген тыянак чыгарууга негиз бар деп жазат ал.